Омуртканын булчуң атрофиясы диагнозун коюу жана дарылоону мүмкүн болушунча эрте баштоо маанилүү. Бул тууралуу балдар невропатологу Нурмухамбет Бабажанов маалымат жыйынында айтты. Анын айтымында көп нерсе диагнозун кайсы стадияда коюлганына көз каранды. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе генетикалык диагностика. Анткени бизде андай лабораториялар жок болгондуктан аргасыздан анализдерди Орусияга же башка өлкөлөргө жөнөтүлөт. Ал эми мунун бар убакыт талап кылат. Эң көйгөйлүү маселе бул генетикалык диагноз. Бизде генетический ошону полное экзомное секвенирование деп коет, ошо диагноз жасаган лабораториялар жок. Ошондуктан биз муктаж болобуз, башка нелерни сүйлөшүп, кандарын алып, Москвага же башка жакка жиберип, анан кийин өтө вакыт кетет. Вакытты кетиребиз. Биринчиси балдар кеч кайрылат. Экинчиси генетикалык диагнозду күтөбүз. Ошо менен вакыт кетип калат. Ошол эле учурда дарыгерлер бул дары менен аталган сыма оорусунун процессин токтото алышканы менен, бирок бала 100% кайра калыбына келип басып кетет деп айта албайбыз дешти. Ал тургай баасы 170 миллион сомду чапчыган Золгенсма дарын чыгарган эксперттер дагы бүгүнкү күнү жашы 2 жаштан өтүп 13 килограммдан ашып кеткен балдарга эч кандай кепилдик бере албайбыз деп ачык эле айтышкан. Ошондуктан дарыгерлер төрө түйүндө төрөлгөндөрдүн бардыгын ПЦР анализ менен аталган сейрек кездешүүчү ооруларды тастыктап, эгерде кандайдыр бир күмөн болсо, сыма боюнча жаңы төрөлгөн балдарга скринингди киргизүү сунушталып жатканын, бул дарылоону өз убагында баштоого шарт түзөөнүн айтышууда. Эми ошондуктан биз азыр сунуш кирип атабыз. Биздин жаңы министр менен баягы чогулуш болгондо айтканбыз. Неонатальный скрининг деген болот. То есть роддомдо төрөлгөндөрдү бардыгын ПЦР анализ менен ошо сымага ошогондорду да башка неси туба сагуундук жанагы ооруларды тастыктап, эгерде аерде ошого подозрение болсо, аерде так айта албайт. Подозрение ошолорду тастын алып туруп, таңдап туруп, аларга полный экзомное секвенирование же башка жакта кылабы, жок аракет кылыш керек, Кыргызстан өзүбүздө жасаганга. Анда ошо убагында 6 айдын ичинде баштап не кылсак, бала кадимки балдардай болуп басып ойноп не кылып кете берет. Өлкөдө бүгүнкү күндө эне жана баланы коргоо улуттук борборунда сыма диагнозу менен 39 бала каттоодо турат. Анын ичинен 4 бала чет өлкөдө жашаса, 35 эне жана баланы коргоо улуттук борборунда каттоодо жана медициналык жардам алууда. Бул тууралуу жыйында Саламат сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын башчысы Нургүл Ибраева айтты. Анын айтымында 2024-жылга чейин сейрек кездешкен бул ооруга бейтаптар үчүн дары-дармек сатып алууга каражат бөлүнгөн эмес. Биринчи жолу 2024-жылы Жогорку технологиялар фондунан сыма диагнозу коюлган 8 балага 100 миллион сом бөлүнгөн. Ушул канча жылдан бери бизге ата-энелердин кайрылуусу болуп, ушул оорулар бар болгон үчүн 24-жылы биз биринчи жолу 100 миллион сом акча карап, 8 бейтапка, ушул оору менен ооруган бейтапка керектүү дарысын алып бергенбиз. Анан эми 25-жылга карата азыр бул акча каражаттын суммасы көбөйүп, бүгүнкү күндө дагы 16 бейтапка 250 миллион сомго дагы дары-дармек алып бергенге пландаштырылып, биздин мамлекеттик ишкана Кыргыз фармацияга берилди. Ошол эле учурда дарыгерлер жүлүң булчуңдардын атрофиясы генетикалык тукум кууган дарт экенин, учурда дарылоо үчүн бекитилген 3 негизги дары бар экенин айтышты. Алар Спинраза, Ризиплам жана Золгенсма. Булар акыркы 2 жашка чейинки балдар үчүн көрсөтүлгөн. Бирок эксперттердин айтымында аталган ар бир дарынын өзүнүн көрсөткүчтөрү жана каршы көрсөтмөлөрү бар. Алар сыманын түрүнө жараша дайындалат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда активисттер, ыктыярчылар аталган омуртка булчуң атрофиясы менен ооруган Хамза, Аслан жана Байхан аттуу 3 балага каражат чогултуу өнөктүгүн жүргүзүп, бүгүнкү күндө кайрымдуу жарандардын жардамы менен керектүү каражат чогулуп, эсеп жабылды. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.